Садыр Жапаров кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мындан ары бийликти, наамдык кызматты сатып алуу деген болбошу керек, деди президент. Бишкекте сауыт өнүктүрүү фонду ишке ашырып жаткан долбоорлор талкууланды. МСК 8 айда 99,9 миллиард сом салык жыйнады. Кыргыз алтындын жетекчилик курамы отставкага кетти. Кыргызстандын аймагында бир суткада 25 өрт кырсыгы катталды. Өзбекстан Пакистанга гуманитардык жардам жөнөттү. Бүгүн 2-сентябрда өлкөгө жана элге өзгөчө эмгек кылган жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу салтанаттуу аземи болуп өттү. Буга чейин өлкөнүн көз карансыздыгын күнүнө карата президент Садыр Жапаров бир катар ишмерлерге Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Күндүн биринчи жарымында сыйлыктар мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасына татыктуу болгондорго тапшырылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 2-сентябрда өзгөчөлөнгөн кыргызстандыктарга өзгөчө эмгеги үчүн белгиленген ар кыл тармактардын өкүлдөрүнө мамлекеттик сыйлыктарды тапшырууда. Мамлекет башчысы сыйлык тапшыруу аземинде сүйлөп жатып, мындан бир нече жыл мурда өзүнүн Facebook'тагы баракчасына билдирүү жасагандыгын эске салды. Өлкө башчысы бийликке келгенде сыйлыктарда ыйгаруу боюнча атайын комиссия түзгөндүгүн айтты. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев сауыт өнүктүрүү фондунун башкы аткаруучу директору Султан Аль-Маршадты кабыл алды. Маалымат калай, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз сауыт мамилелеринин жогорку динамикасын канааттануу менен белгилеп, сауыт өнүктүрүү фонду менен биргеликте Кыргызстандагы билим берүү, саламаттыкты сактоо, айыл чарба инфраструктураны өнүктүрүү жана башка тармактарда ишке ашырылып жаткан долбоорлорду талкуулашты. Белгилей кетсек, башкы аткаруучу директор Султан Аль-Маршад Кыргызстанга Бишкек шаарындагы номер 97 орто мектептин ачылыш аземине жана номер 3 балдар ооруканасынын жаңы имараттын курулушуна капсула салууга катышуу максатында келген. 2022 жылдын январь-август айларында мамлекеттик салык кызматы мамлекеттик бюджетке 99 миллиард 961,4 миллион сом салык жана төлөмдөрдү жыйнады. МСКнын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, белгиленген план 1 миллиард 445,5 миллион сомго ашыгы менен чогултулду. 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктар 33 миллиард 829,4 миллион сомго көп жыйналган же өсүү ыргагы 151,2% түздү. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгы толук курамда отставкага кетти. Маалыматты кабар агенттигине ишкананын басма сөз кызматы ырастады. Кызматтан Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Жарасул Абдраимов, ошондой эле өндүрүш жана геологиялык чалгындоо иштери боюнча төраганын орун басары Амантур Турсунниязов, экономика, финансы жана инвестиция боюнча төраганын орун басары Жеңиш Сейдалиев, уюштуруу иштери боюнча төраганын орун басары Данияр Конокбаев кетти. Бир сутка ичинде республиканын аймагында 25 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 25 бөлүм тартылган. ОКМдин өрткө каршы жана куткаруу кызматтарынын маалыматы боюнча Бишкек шаарында 5, Ош шаарында 1, Ош областында 2, Чүй областында 10, Жалал Абад областында 3, Ысык Көл областында 2, Нарын областында 1 жана Талас областында 1 өрт кырсыгы катталган. Ал эми куткаруу кызматтары тарабынан 1 чыгуу болгон. Пакистанга аскердик аба транспорту менен дээрлик 40 тонна жүк жөнөтүлдү. Акция Пакистанга бир туугандык жардам көрсөтүүгө багытталган. Анын калкы болуп көрбөгөндөй нөшөрлөгөн жамгырынан улам катуу суу ташкынынан жапа чеккен. Гум жардам тамак аш азыктарынан турат. Анын ичинде өсүмдүк майы, ун, күрүч, консерваланган эт, кондитердик азыктар жана макарон азыктары, жылуу жууркан жана башка товарлар бар. Эске сала кетсек, акыркы бир нече жумада Пакистанда болуп көрбөгөндөй нөшөрлөгөн жамгыры жана суу ташкыны 30 миллион ашык адамга таасирин тийгизди. Өлкөнүн батышындагы жана түштүгүндөгү Балужистан жана Синд провинциялары катуу жабыркады. 100 миңдеген адамдар үйсүз калышты.